Болочоктогу жергиликтүү кеңештин депутаттарынан Самаркандек айылынын өнүгүүсүн күткөн Абдуманап Абдилатов өз милдетин аткарып, үй бүлөсү менен шайлоого келген. Бул өнөктүктө бардык шарттар каралып, электрондук добуш берүү ыкмасынын колдонулганына да курсант. Бул жарышта кайсы талапкер озуп чыкса да, айылдын өнүгүүсүнө күч аракетин жумшаса деп үмүт артат. Мына бүгүн Самаркандек айыл кеңешке үй бүлө менен келип, депутаттарды тарап келип шайлап атабыз. Өзүмдүн ишенген, şu айыл кеңешке жакшы иштеп берет деген талапкерлерди шайладым бүгүн. Кудай буйрса, Кудай кааласа, шайланып калсалар, şu биздин айылдын кеңешке көйгөйлөр көп, ушуларды чечкенге жардам берип, жакшы иштеп берет деген үмүттөмүн. Биздин чегара аймагындагы шайлоо өтө быйылкы жылы маанилүү деп эсептейм. Быйыл гана ушу өткөн депутаттардын бардыгынан суранып кетет элем. Ушул чегара боюнча ушул кайсы жерге чейин үндөрү жете турган болсо, жогору кеңештерге, бийликтерге чейин үндөрү жете турган болсо, ушул чегараны тез арада тынчтык жолу менен чечип берүүсүн суранабыз. Ушул элдердин көйгөйлөрүнү кандай көйгөйү болсо, ушу депутаттар чечет деген үмүттө депутаттарды кызуу шайлап жатабыз бардыгыбыз чын жүрөктөн. Силерде быйыл кандай болду шайлоо? Москвадагылар, мигрант. Быйыл жакшы болду. Мурда мындай департаментке барып, учетко коюп, очередь көп болуп, кыйын эле да. Быйыл анан жакшы болду. Телефондон эле онлайн үйдө отуруп эле шайлап койдук. Жеңил болду. Самаркандектиктерди кубандырган жагдай бул ички жана сырткы миграцияда жүргөн айылдаштарынын да добуш берүүгө мүмкүнчүлүк алган болду. Мындай ыкма Кыргызстанда пилоттук долбоор катары алгачкы ирет чек арада жайгашкан айылдарда уюштурулган. Анан Москвадагы досторум, ака-укаларым чалып, ошолор менен сүйлөшүп калдым. Москвадагы мигранттарыбыз, Бишкектеги шаардагыларга шайлоо быйыл жеңил болуптур. Онлайн түрүндө татыктууларын шайлаптырлар. Жылда мындай болгон эмес. Метро жүрүп, очеред күтүп шайлап аткандар. Быйыл үйдө туруп эле шайлап койду. Бул сапар Самаркандек айыл аймагындагы 5 шайлоо тилкесинде алдын ала дайындалган бюллетендер колдонулбай, себеби мындай болгон модернизацияланган идентификациялык аппарат сындан өтүүдө. Бул аппарат шайлоого келген добуш бере турган гана адамга бюллетен чыгарып берет. Малым болгондо биз баягы жалпы пилоттук долбоордун алкагында электрондук добуш жана анын ичинде участкаларда жаңы модернизацияланган жаңы бир устройстволор биз коюп атабыз. Ошол устройстволор 5 участкада болуп атат Самаркандек айылында. Негизи эле Баткен облусу боюнча калган 3 Аксай, Актатыр жана Самаркандекте электрондук добуш берүү уланып атат. Аппараттардын баары эч бир үзгүлтүксүз, баары жакшы, техникалык тарабынан дагы, программа тарабынан эч бир збойлор же болбосо кандайдыр бир мындай түшкөн жок маалыматтар биз тарапка. Самаркандек айылындагы номер 8059 шайлоо тилкесинде 7 мандатка 13 талапкер катталган. Шайлоону үзгүлтүккө учуратпоо үчүн бардык шарттар камсыздалган. Шайлообуз активный өтүп атат. Шайлоочулардын келиши жакшы азырынча. Бардыгы өзүнүн угуду өтүп атат. Айыл өкмөттөрү генератор менен камсыз кылган, техникалык жактан бүт көзөмөл калып карап турушат. Ушул жерде дежурстводо. Шайлоо өнөктүгүндө коомдук тартип дагы көзөмөлдө болду. Участкаларга тийиштүү кызматкерлер бөлүнгөн. Андан тышкары бул 3 айыл өкмөт чегара болгондуктан чегара тилкелеринде сатурн кызматкерлер бардыгы бөлүнүп, кайгылууларды уюштурулган. ГАИ кызматкерлери да күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Баткен райондук иштер бөлүмүнө эч кандай арыздоо катталган жок. Баткен районунун аймагында коомдук саясий абал туруктуу. Белгилей кетсек, Баткен районунун Аксай, Актатыр, Самаркандек айыл аймактарында 13 шайлоо тилкеси иштеп, жалпысынан 16178 шайлоочу тизмеде такталган. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.